Урматтуу көрөрмандар, бул жерде Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коомунун жылдык жыйыны болуп өтүүдө. Акционерлер өздөрү келишип, жыл ичинде аткарылган жумуштар боюнча төрага Нургазы Нурлановичтин отчеттуулук маалыматтарын угуп жана келечекте аткарыла турган жумуштар боюнча сунуш пикирлерин айтып, жана добуштарын берүүдө. Кыргыз-Нефтегаз биздин Кыргызстандын бир өнүккөн локомотиви катары таанылганда, бул Кочкората шаарынан Олкен районуна, Жалал Абад областына аябай чоң жардамдарды берип келет. Кочкората шаарыбыздын өнүгүү өсүшүнө, инфраструктурасын жакшылашына, газ менен камсыздоо, суу менен камсыздоо, шаардын өнүгүүсү, курулуштар, жолдор, асфальт бүт баары ушу Кыргыз-Нефтегаздын эсебинен болот. Биз буну абдан жакшы билебиз. Эмнеге дегенде, Кыргыз-Нефтегаздан түшкөн салыктардан ушу жумуштар аткарылат. Ошон үчүн элдин баасы не только акционерлер, бүт Кочкората шаарынын элинин баасы абдан жакшы. Собрание аябай жакшы болуп атат, ачык, айкын, баардыгы айтылып атат бул жерде. Кандай муну бланкалар толтуруп атышат, баардыгы добровольный өздөрү каалоосу менен. Аябай жакшы. Мындайча айтканда айкындуулук болуп атат да бул жерде. Жетекчилердин аракеттери аябай жакшы болуп атат. Бизге мисалы КПКны жаңылап атабыз, канча миллион, 420 миллион доллар которулуп атабы. Бул биздин келечегибизде, биз Кыргыз-Нефтини өнүктүрүшүбүз керек. Аябай жакшы азыркы жетекчилердин аракеттери бизди канааттандырат. Отчетторду уктук, кылынган иштерди, кирешелерди, чыгымдарды, дивидендтерди канчадан болгондорун айтты. Кудай шүгүр жакшы. Жыйынтыктарды айтты, канча прибылга чыктык, кандай жумуш кандай аткардык. Кудай буйруса баардыгы жакшы деп ойлойм.